Бекборбиевдин карыз чатагы. 1-2 күн мурун соц тармактарда бир ушак тарады. Бир өзбек жигит ага арчы Бекборбиев 7000 сом карыз деп жазып чыккан. Анан Бекборбиев бул тууралуу өзүнүн баракчасына жооп жазды. Кече ушундай пост жазылыптыр. Жооп бербей коеюн десең, мага садака кылып жатса унчукпай коюш туура эмес. Анда сөз башынан болсун. Бул акча сурап жаткан жигит Өзбек улутундагы Мурат деген жигит. 2010 жылы менин кафемде устачылык кылып иштегенге барыптыр. Марат деген жигиттин бригадасы менен. Ал кафени 10 жылдай курдум окшойт. Ошондуктан мен ким иштеп жатканы жөнүндө кабарым болгон эмес. Инимдин айтуусунда 2010 жылкы Ошко калаңы чыкканда бул балдар эсебин алып, тагыраак айтканда 25 000 сом алып кетип калышат. Кийин алар келбей койгон соң башка усталар Алабекти бүтүрүп, акысын алып кетишиптир. Мурат деген жигит кийин мага жазып, акча сураганда мен түшүндүрүп, бригадир менен сүйлөшүп чечип алгыла деп айттым эле. Эми мага садака кылып турганына жол болсун. Унчукпай коеюн десең, кече Кудрет иничек чоң пост кылып жазып алыптыр. Айла жок жазышка туура келди. Иним милицияга берип чындыкты тактап, кечирим сурап жатам деп ызыранып жүрөт. Мен кой дедим. Кудай баарына күбө. Жараткандын алдында баары жазасын алат. Убагы келгенде деп ырчы жазып чыккан. Маалымат булагы аргумент чекиткейжи. Самара Каримова кош бойлубу. Кыргыз эстрада ырчысы. Самара Каримованын Instagram катталуучулары анын боюнда барбы деп суроо коюшууда. Сиз кош бойлуу окшойсуз, аны жашырып айтпай жатасыз го. Боюңузда барбы деген суроолор көбөйүп жатат. Анан ал кош бойлубу же жокпу дагы эле белгисиз. Маалымат булагы аргумент чекиткейжи.